Салам достор, сиздер менен бүгүн биз дрожжевый самса жасайбыз. Сиздерге жакса, подписание болуп, класс басканды унутпаңыздар. Бизге бир жумуртка, дрожж, un, туз, жылуу сүт, анан жылуу суу керек болот. Мен камырым жууруп алдым. Эми муну жылуу жерге 20-30 минуттага коюп коебуз. Бетин жаап. Биздин камырыбыз ашып чыкчакты. Биз фаршын даярдап алабыз. Бизге пияз, ич май, эт керек болот. Сиздер өзүңүздөрдүн каалаганыңыздарды табитиңиздерге карап даярдасаңыздар болот. Мына достор, мен баарын даярдап турап алдым. Фаршыбыз даяр. Эми мунга туз, зире, кара мурч кошсок болду. Камырыбыз деле ашып чыкты. Эми муну бөлүктөргө бөлүп алабыз. Мынакей камырыбызды алып алдык. Эми муну бөлүктөргө бөлүп алабыз. Мынтип тегеректеп бөлүп алабыз. Кааласаңыздар чоң-чоң бөлүшүңүздөр мүмкүн, кааласаңыздар кичинекей кылып бөлүп алсаңыздар болот. Мынакей достор, бөлүп алабыз. Мынакей достор, меники чоң-чоң 12 зола чыкты. Эми муну мындай чоңдукта кылып жайып алып, азыр табагыбызга ичине un себип тизип чыгабыз. Бул сливочный масланы жарым саат, 1 саат мурда алып койсоңуздар, эрип жакшынакай болуп калат. Буну ушинтип сүйкөп алабыз. Эми экинчисини мунун үстүнө коюп чыгабыз. Анан мунун үстүнө деле сливочный масло сүйкөп алабыз. Мынакей мен камырым баарын жайып бүттүм. Мына. Эми бунун баарыны холодильникке 15-20 мүнөткө майлары катып алгыча коюп коебуз. Мынакей достор, 20 мүнөт өттү. Холодильниктен алдым. Эми муну жайып аламын. Камырыбыз аябай жумшак болуп, жайганга оңой болуп калат. Мына достор, сонун камыр болуп калды. Эми муну жайып алабыз. Мына мен жайып бүттүм. Эми муну катты кылып оруп чыгабыз. Мына мен ушундай чоңдукта бөлүп алдым. Мынакей мен мынтип бөлүп алдым. Бул аябай мына кат-кат болуп чыгат. Эми муну түйүп баштайбыз. Мынакей мен сиздерге азыр көрсөтүп беремин кантип түйүлүшүнү. Мына ушинтип алып эле ортосун чукурайтып. Өтө жука болуп кетсе деле болбойт. Алып кетиши мүмкүн. Камыр ажырап, ошондуктан мына калыңыраак эле кылып ортосуна фарш салып алабыз. Мынтип фаршты салып, эми мунга мынтип жармаштырабыз аркасын. Артын мынтип жармаштырып чыгабыз, жакшылап. Мына достор, мындай жакшынакай кат-кат болуп чыгат самсабыз. Нары жумшак болуп пышат. Пышканда дагы көрөсүздөр. Мына дагы экинчисин деле көрсөтүп берем. Мынтип алып эле ортосуна фарш салып түйүп алабыз. Буга дрожж кошулгандыктан камырыбыз жумшак болот. Пышканда деле жумшак, сонун болуп пышат. Мына достор,
мынантип артын жабыштырабыз. Мына мынакей достор. Бышканда бул сон болуп пышат. Мына достор, мен түйүп, үстүнө тугундун сарысынан сүйкөп даярдап алдым. Эми муну духовкага салып кызаргычакты бышырып алабыз. Мынакей достор, самсабыз бышып чыкты. Мына жумшак. Баарыңыздардын тамагыңыздар таттуу болсун. Кийинки видеороликте көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.